Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн абадан коргоо күчтөрүнө биринчи жолу мына ушул тиг учак сатылып алынды. Ми-17Б5 тиг учагынын ичине 30дан ашык адам батат. Бул куткаруу иштерине ошондой эле күжүрмөн тапшырмаларды аткарууга колдонулмакчы. Бұл модернизированный жаңы технологиясы менен келген. Анан болсо өзгөчөсү бул жаңы бүт сенсорный приборлор менен өзгөрүлөт. Баягда бүт установкасы бар, метеолокациясы менен, анан болсо буржуй установкалар бар, бүт сенсорный иштелет. Жана өзүнүн двигатели жаңы коюлган, бүт параметрлер менен баягдан көрүп, ушулардын баарынын атактап өзүнүн ар бир койгон максатына койгон задачалар аткарууга даяр болот. Biz bugün bir tarihi günde kübө болуп турабыз баарыбыз. Куралдуу күчтөрүнүн Кыргыз Республикасындагы биздин жаңы тарыхыбыздагы биринчи алгачкы жаңы борт алып атканыбыз ушул. Бул борттун деген чыкканы январь 2023 жыл. Кудай буйрса, бул деген бизге деген bir жардам катары берилген жок. Бул деген мамлекеттин каражатына сатылып алган. 22-23 жылга коюлган биздин президентибиз куралдуу күчтөрдүн баш кол башчысынын буйругу менен ушул алгачкы вертолет алабыз деген бизге бир эме койгон, маселе койгон. Буйрса ошону аткардык. Алдыбызда дагы мындай күндөр көп болот деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде биз дагы көп маселелерди коюп атабыз. Именно баягы куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдыгы боюнча бүгүнкү дүйнө жүзүндө болуп аткан аскердик саясий абалдын чыңалып турганын баарыбызга күбө. Мамлекеттин күчтүүлүгү эң биринчи анын коопсуздугунан белгиленет. Ошондуктан баарыбыздын майрамыбыз менен Направленный полет на выполнение расчета по замечанию. Он тоже 5 часов может на земле автономно работать.